Ежені салды. Мана мо фура су алды. Мо фура. Алдакы деле көнүш кыйын болду. Кыйын болду. Аябай. Жыгыл башка аракет жыгылсаң, экинчи баспай каласың дешти да. Өзүмө келсем буту жок жаптырмын. Аябай жаман болду. Баскым келип, басып жүргөн жаным. Мен 50 жашка чыктым. 50 жашымда бага подарок болду ушул. 2023-жылы мен Орусия өлкөсүнө эл катары ошо турмуштун айынан ошо иштеп келейин деп баргам. Ал жакта иштеп жаткам жашынакай болуп эле ошол каргашалы күн 2023-жылдын 14-октябрында болду. Мен заправкадан өтүп барасам, капыстан фура машинасы дебелеп кетти. Эрте менен болгонбу кандай? Саат 11 жок 9-дун ортосунда болду, по-моему. Эрте менен жумушка баратканымда болду да. 10-11 Сиз заправкадан ошо өтүп бараттыңыз. Өтүп баратканыңызда ал фура сиздин мен өтүп баратканда ал фуралар ал жөн эле токтоп турган, жүргөн эмес болчу да. Анан качан келип калганымды алар сигнал да бербейт экен. Качан келип калганын мен түшүнбөй калдым да. Анан эсли менде кулагымда наушник болсо бир жерде ыргып же бирдеме болот эле да, мен кулагымда да наушниктер жок болчу. Анан кандай кылып сүзгөнүм ошо келип калыптыр, качканга жетишпей да калдым. Баягы аркаман кытырагандан эмне болду экен деп мынтип карасам уже келип калыптыр, уже качканга жеткизбей эле сүзүп кетти да. Ушундай бир акыбалга түшүп келип калдым. Мен деле атайын сүзүлөйүн деген ниетим жок. Мен деле жашынакай иштеп эл катары сонун болуп мага кызык ушинтип сүзүлүп буту жок калганычы. Аябай эме болуп калдым. Ежені салды. Мана мо фура су алды. Мо фура. 10 мүнөткө жакын туруп калдым ошол жакта. Скорый келип, Сочи-Горскийде больница бар экен, ошол жака барды. Ошол жака барып, ошол жактан операция болдум. Ал жактан 2 жолу болдум. Ошо биринчисинде да кескенде гноит этип алышып, кайра повтор кесип, үчүнчүсүндө такыр алдар келбей калып, частный клиникага жөнөтүшүп, ал жакта мага 700 миң сурашты. Мен ал убакта 700 миң сом, мен чынында келген акчам жок болчу. Анткени ошо болгон акчалардын баары ошонука жумшалып атканда, анан бул жака да келишке туура келип калды. Биринчи барганда бутуңузду кайсы жеринен кести? Бутумду тизеден өйдө кескен. Тизеден өйдө кескенден кийин жакшы болгон экен деп, эми ошо кайта ошого да шүгүр, аман калганыма шүгүр кылсам, кайра дагы ачык болчу, бирокчу мындай тигилген эмес болчу да. Анан эмнеге тигилбеди экен, эми дагы кайра тигеткен деп дагы кирсем, дагы кесип ташташты да. Неге бул гноит этип кетиптир да. Ириңдеп чирип баштаптыр деп. Гноит этип баштаптыр, анан кийин монда каптал жагынан да кошо кесип салатпай терип беришименчи. Анан алардын акыбалы келбей калды да. Анан 3-чү операцияда бул жакта протезге ылайыктап кезебиз деп кезишти. Такыр эле кыска болуп калды. Анан билбейм, протезге туура келеби, келбейби. Ал биз точно айта албайбыз. Биз тигип койдук. Калганын эме билет деп ошентти да. Базаласыңбы, базалбайсыңбы? Протездегилер да айтып атат, если базалбасаң анда билбейбиз дешти. Анан бутум аны айык элек. Кыргызстанда кайсы ооруканадан кестиң? Эмеде. Гнойнойдо. Улуттук госпиталда. Жакта болдум. Анан бул окуя болгондон кийин ошол фуранын айдоочусу сизге келдиби эле? Келип ушул төлөп берем деп. Ага чейин бир дагы жолу келбеди. Бирок больницадан чыкканда ал келди. Ал келип, Белорус улутундагы бала экен, келип мага деген бир 200 миң берем, бир 150 миң берем деп ар сандын башын айтып, уже жок эле акчалардын мага өткөндө мен айттым, мейли бул деген кызык. Мага деген ошо болгон, мен 1 сом деле эме кылбайын. Мен болгон ошо
протезиме чейин жардам бер, эчтекенин кереги жок десем макул деп анан кайра барып туруп адвокат жалдап алыптыр да. Ошого таянып, ошонун негизинде мага жардам бербей койду. Азыр ал айдоочу 1 сом да төлөгөн жок. 1 сом жок, иши кармалган да жок. Свободный иштеп жүрөт. Арыз жаздыңыз беле полиция? Арыз жазылган. Арыз жазылгандан кийин биз иш каралбаган үчүн ошо элчиликте иштеген бала экөөбүз барсак биздин арызыбызды времени жаап таштадык деп коюптур дешти да. Дешкенден биз кайра үстүнөн арыз жазып келгенбиз. Ошол бойдон тиги бала эми бара бериңиз. Ошол жактан опрессия болсоңуз, бул жакта ишти мен карай берем деп мени бул жака салып коюп, опрессия болуп, бул жактан бүткөнчө мен байланышта болуп туруп, азыр таптакыр албайт дагы, байланышта да болбойт. Жооп да бербейт. Ошо менен ал жакта ишим бүдөмүк бойдон калып турат. Анан бул жакта консулга барып кайрылсам, алар деген биздин ишибиз эмес, биз документтөөнү гана неме кылабыз. Бул үчүн сиз Москвага кайра баштап барып ишти козгошко туура келет деди. Эми мен ал жака барышка менин бутум дагы жок болсо, акча каражатым да жок болсо, мен ал жака барыш үчүн жарыма киши алышым керек. Мени сүйрөп апарганга, жетелегенге деп ушинтип отурам. Эчтекеден неме Кайсы жок. консулдукка кайрылдым деп атасыз же? Российский консул. Россиянын консулдугуна Кыргызстандагы, Бишкекте элчилиги бар да, элчилигине? Ошого кайрылсам, алардын биз мындай нерсени чечип бере албайбыз деди. Россияда жүргөндө сизге Кыргызстандын элчилигинен жардам берип атышты беле? Кыргызстандын элчилигинен бир бала келген да, мен эми жатсам бир эле бала келген, ошо чуркап жүргөн болчу. Анан ошо бойдон ал баладан да ал мени бул жака жашынакай кылып жөнөткөн. Эже бара бериңиз, бул жакта иш токтобойт, биз караштырабыз деген бойдон, ошо бойдон азыр телефонду албайт, сүйлөшпөйт. Даже эч ким, даже ошо башка бирөөлөр аркылуу чалдырып деле көрсөм, жок албайт ал бала. Жалпы жонунда канча каражат кетти ден соолугуңузда азыр ушул күнгө чейин, ошодон бери? Ден соолугуңузду ушул абалга алып келгенге чейин. Миллиондай барып калды окшойт. Анан ошол убакта эл дагы бир аз жардам беришкен. Анан калп айтканда эмне, ошо эл бар экен, элим бар экен, журтум бар экен, бир аз жардам берип ошонун акчалары менен ушунакка чейин опрессиялардан чыгып келатам да. Анан азыр иштебей, үйдө отуруп, батирде отуруп калдым. Бул жакта Калысордо конушунда экенсиз, Ооба. Ушул 2 бөлмөлүү үйдө жашайсыздар. Бул жер кимдин үйү? Же батирби? Батир бул жер, батир. Батирде эле турабыз. Кимдер каралашып жардам берип атат бул жерде? Эжем каралашат, бир туугандарым алмак-салмак келип каралашат. Алардын деле көрүктүүлүгү бар экен да. Ар кимдин өзүнүн мындай иши болот экен, балдарын жөнөтүп коет, кээде өздөрү келет. Эми бир туугандан айланса болот. Бирок баягы түтүнөлүктүн түшүгөлүк деп акчата каражаттан жанынан аларда эле тартыш чыны келгенде. Алардын бала чакасы бар. Тартыштан акча тыйындан мага жардам бере албайт, чынын айтканда, эч ким билсе. Россияда эмне жумуш кылчу элеңиз? Россияда итальянский фирмада иштечим. Ошол жакта подметчик болуп иштечим, шыпырып турчум. Зарплатам подвозкам кошкондо 85 000 айлык алчумун. Жакшы жумушка иштеп. Эми ошол жумушка жаңы орундошуп 5 ай болгон иштеп баштаганыма. Анан мен ага чейин бул жактан эмеден Фрунзе Советскийден неме киоска сатып алдым эле да. Өзүмчө иштетейин, эми возрасттагымын, кичине болсо да өзүмө чакан ылайыкта иштетейин да. Анан ал жакта иштете баштасам ууру кирип талкалап кетип ал жакты. Анан эми аны сатып алгам картка. Баягы бирөөдөн кредит алып бергем да. Анан сатып алып ошону иштетейин, чыгарып берем деп ойлоп аткам. Анан ууру киргенден кийин кой муну арендага берип, барып иштеп келип, анан кийин карызды кутулуп, ошо эмени кайра дальше улантайын деп. Ошондо ой менен ал жака кетсем, аны дагы алып кетип калышыптыр местасынан. Багы неме болуп кетипчи. Киоскелерди алып атабыз. Ошондо ал болсо тигил жакта жатат бир жерде. Аны алып келгенге дагы азыр менин немем жок болуп атат да. Ошондой Россияга 2023-жылы биринчи бардыңызбы же андан мурун да иштеп жүрдүңүз беле? Андан мурун иштегем, пандемияда болгондо базып жүргөм. Азыраак эле барып кайра келгем. Анан эми буда жакшы жумушка орундошуп, бир жолу иштеп, көпкө чейин иштейин деп ойлосом, мындай болуп калып атам да. 5 ай иштегенден кийин эле кырсыктап калдыңызбы? Кырсыктап калдым.
Өзүңүз үй бүлөңүз, балдарыңыз бар? Балдарым жок, жалгыз боймун. Ошо бала чакам болсо дагы тээк болот беле деп ойлойм. Алла таала ал жактан да сыноо кылып, эми бал сыноого деле ыраазы болуп, жакшы ой тилектерим бар болчу, кокусту жакшылап иштеп, ушундай үй жайга жетсем, анан ошо бала багып алсам, же болбосо бир балдар үйүн ачсам деген бир элге деле жардамым тиеш керек деп энди болгондон кийин деп жакшы ой тилектерим баардыгы ушинтип эмеде калып калдым. Тебеленде да калып калды баардык ой тилегим кошуп туруп. Жакшы ниеттерим бүтүп барам. Мурда Балдарың болсо да карайт экен да. үй бүлө курган эмес белеңиз же балдарыңыз башка бирөөгө кетип калганбы? Жок, мен төрөгөн эмесмин. Үй бүлө кургам. Анан багы бала чакаң болбогондон кийин жашооң деле андай болбой бербейт экен да. Өйдө төмөн экен. Баягы балдары барлар эле ажырашып кетип атпайбы балам. Баласы жоктор ушундай болуп калат экен. Анан мен эми буту жок аял менен ким жашайт деп кайра ойлоном да. Азыр өздөрүн бага албай калбадыбы. Ооба, элден айланып. Мен аркаман чуркаган киши жок болуп отуруп, аябай обидно мага. Мен акчасына деле ыраазы элем, ошо буту жок калганыма өтө өкүнөм. Эчтекеден сурабайт болчумун эгер бутум болгондо. Тартылдай иштеп жүргөн кыз болчумун. Өзүмө келсем буту жок жатыптырмын. Өзүмө келгенде бутум оюма келиптир, бутум жок жатыптырмын. Аябай жаман болуп. Баскым келип, басып жүргөн жаным. Мен көргөн күндөчү, мен көргөн азапты ал жакта эч ким тартпасын. Мен 50 жашка чыктым. 50 жашымда мага подарок болду ушул. Аңгылыңыз эми же бул дагы бир тагдырдын сыноосу экен. Кудайдын берген сыноосу болуп аткан чыгар. Эчтекеден кемим жок дейт, арылдап иштечим. Буту колу бар иштебей отургандарды көрсөм, эмне отурушат булар деп таң калчым. Жок деген узунураак кесилсе деле мейли го. Ага деле кайыл болот болчумун, аябай эле кыска кесип коюп. Кыргызстанда болгондо мынчалык кеспейт болчу ал жакта деген эмелеси жок экен такыр. Ал жакта эми сизге каралашкан, артыңызда чукаган дагы көп адамдар болбой калган үчүн дагы каралбай калды окшойт, Ооба, бир туугандарым деле чоң окууну бүткөн эмес, орусча билиш керек да ал жакта, орусчадан да көп эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерде дагы астыда Элмира эжебиздин эм банк номерин жазып коебуз. Жардам берүүнү кааласаңыздар, ошо Элмира эжебиздин мындан аркы да ден соолугун калыбына келтирүүгө, андан ары өзүнүн жашоосуна көмөк көрсөтүүнү каалагандар колдон келишинче өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип кетүүгө чакырабыз. Элмира эже, эми бул эл бар, журт бар дейт. Ошо элден айланса болот дейт. Ошо балким ошо эл ичинде жөлөк таяк болуп сизге каралашып тургандар табылып калар. Балким ошол жактан күнөөлүүлөрдү кармап, алардын жазасын берүүгө, эми сизди ушундай материалдык зыян бери турсун, моралдык, психологиялык сизге аябай оор болуп атыптыр. Ошолордун да ордун төлөтүүгө аракеттер көрүлөт деп ишенебиз. Эже бул айдоочу такыр эле байланышка чыкпай койду ошондой дейм сизге. Чыкпайт. Бир жолу өзүм чалдым да. Чалсам эме дейт, адвокатымдын номерин берейинби? Андан кийин чалдым да, ошондон кийин жоголуп кеткенден чалсам, адвокаттын номерин берейинби? Адвокат менен сүйлөшөсүң дейт. Анан адвокаттын эмнеси бар? Мен ошондо угроза кылып атпайбы, коркутупчу кайрачы.
ишиңиз демек сотко деле жетпептир да, анда тергөөдөн эле ары кетип жылган эмес окшойт. Ошол жактан эле тергөөдөн эле ошо тергөөгө же тергөөчүгө бирдеме кылып койгонбу түшүнбөй калдым да. Ошо менен тиги бала деп көз дагы тергөөчүнү кошо жасып анан таштап келген ошо ойдон алды ошо. Ага да ошо бат барган жокту, по-моему, ошо ойдон калып кетти окшойт. Же мындай болот деп же айтып койбойт. Ушундай болуп калды. Мен эчтеке деле мен жокчулукка деле бардыгына эгер бутум бар болгондо мен жокчулукка деле көнөт болчумун. Жок деп өмүрүм жашоомду айткан эмесмин мен. İşte özüm canımızı kıyın bakçım. Urmatlı Kamçıyık Taşıyıp meni uğup жатсаңыз, ben sizden öte suranarım. Men şu aytıp atkan kılmış jana kırsık işime bir tarap men tarapka çeşip berişiңizди suranam. Ошол жактагы Орусия өлкөсүндө элчиликтер менен байланышып, ушу ишимди чечип бериңизди суранам. Башка вариант калбай калды. Мен каяка барам башка? Мени ал жака барыш үчүн жаныма бирөө керек. Ага барыш үчүн дагы адвокат жалдашым керек экен. Ал адвокат жалдагандан мага да адвокат керек экен. Ошондорду ойлонсом, жеткен жетип алып каяка барам? Анан үчүн бирөө менин жанымда дайыма азыр протест менен баса албайм. Мен протест басыш үчүн дагы бир жыл бар болуш керек, по-моему. Мен азыр айга элекмин. Такыр эле өзүмө келе элекмин да азыр деле. Стресстен чыга албай атам дагы эле туруп. Азыр мага моральный да, материальный да жардам керек болуп турган убак. Мен мынтип эч качан мусапыр болгон эмес элем. 10 ай азаптуу күн болду дедиңиз. Биз үчүн кантип өткөрдүңүз ошол күндөрү? Жалгыз Москвада эчекемдин кыздары анан Казека кыргызстандык болчу, ошолор жардам берип атты, эл жардам берип атты. Эл ошо иштешкендер, ошолор келип жардам берип атышты. Элди түлкү ачкы өлбөйт деген чын да. Келип бул жактан бир жалгыз подружкам бар, ошо тосуп алып баардык немен ошол укунда болдум. Качан өзүмө келгенче ошол мени карап атты. Ага да эмеден айта кетейин, мен Нуржанка деген подружкам бар. Разым 2 дүйнө. Ушундай сонун курдашым бар. Бактылуу болсун. Аябай. Мен ошо кандай кырсыктадым, Кыргызстанга келдим, бүт баарын ошол чуркап жүрдүм мен аркама. Ошонун үйүндө болуп атты, ошол багып атты. Азыр деле ошо эме кылып турат, мотивацияларды берип, ошо келип эме кылып, өлүп да калгым келип жүрдү. Чындыгычы ушундан көрүп сүзүп, өлтүрүп койсо болмок менчи. Мындай деген күндөрүм болду да, эмне кереги бар жашоонун депчи. Классташтарым ошолор келип, ошолор чуркап, ошолор дагы карап атты. Багы эми убагында иштеп тартылдап жүргөн убактында катташкам алар менен. Анан кантип таштап койсун убагында карашты. Ар ким эле күнүгө карай бербейт экен. Алардын да тирикилиги бар экен, жолтоо болгун келбейт экен балам.